Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu bölüm Allah Teala ayette Bâbu kavlillahi Teala ve lillahil esmaul husna fed'uhu biha ve zerullezine yulhidun fi esmaihi. Bu bölümde aktar ayet jatat Allah Teala uşul ayatты Allah Teala aytты deydi. Uşul ayat menen tema koydu. Allah'tan körkөm ысымдары бар deydi da. Sizler Allah Teala'ga ошол нерселер менен дуа кылгыла. Жана Allah'тын ысымдарында илхат кылгандар, Allah'тын ысымдарын бурмалагандар, өзгөрткөндөр ilhat деген майысы келет, аларды таштагыла dedi. Бұл бөлімді автор, бұл шейх екі мақсатта ескеріп атат. Бірінші мақсаты тавассул мәселесіне. Аллах дуа кылганда тавассул деген нерсе бар. Тавассул деген ортомчу кылуу, бирдекени ортомчу кылып дуа кылуу деген. Шариатта кайсы нерселер менен тавассул болот, кайсы нерселер менен болбойт. Ошону эскерүү үчүн жана экинчиси шариатта Аллах Тааланын ысымдары менен башка бирөөлөрдү атоо болбойт экендигине эскерүү иретинде. Тавассул деген шариатта 3 эле нерсе менен болот. Туура тавассул. Тавассул деген ортомчу кылып дуа кылуу. Биринчиси бул аятта келгендей Аллахтын ысым сыпаттары менен. О Рахман, о Райымдуу зат, өзүң мени райымыңа ал. О ырыскы берүүчү, Разак, мага ырыскы бер деп ушинтип Аллах Тааланын ысымдарын, сыпаттарын, о Аллахым өзүң мээримдүүлүгүң менен, мээримдүүлүк сыпатың менен мени мага мээримдүүлүк кыл деген, ушинтип кайрылса, бул ошо Аллахтын сыпаттарын, ысымдарын ортомчу кылып дуа кылып атабыз. Бул аятта ачык келген. Аллах Таала эмне? Аллахтын көркөм сыпаттары бар, ысымдары бар, ошолор менен дуа кылгыла деди. Экинчиси болсо эмне? Шариатта уруксат берген. Адам баласы өзү бир жакшы, салих Аллах үчүн кылган амалдары болсо, ыхластуу кылган амалдары болсо, ошолорду ортомчу кылып дуа кылса. О Аллахым, сен үчүн мен ушундай кылдым, мага ушундай кыл депчи. Мисалы үчүн, эмне? Раббана аманна фагфир лана зунубана. О Аллахым, биз сага иман келтирдик, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин деп Куранда көп келет бул аятта. Иман келтирген менен, иман келтиргендиктерине ортомчу кылып атат. О Аллахым, сага иман келтирдик, эми бизди кечиргин. Ваттабана расула, башка аятта биз сага иман келтирдик жана пайгамбарыңды элчидик. Ошол эки жакшы амалды ортомчу кылып атат. Башка бир хадисте үңкүргө кирген 3 киши жөнүндө келет, Алар эмне? Экөө тең, бирөөсү ата-энесине жакшылык кылгандыгы жөнүндө эскертет, бирөөсү арамды таштаганын эскерет, бирөөсү аманатчылдыгын эскерет. Ошол амалдарын ортомчу кылышып дуа кылышат. Демек биз жакшы, салих амалыбызды, кайсы бир амалыбызды жакшы деп, салих деп, Аллах үчүн болгон деп билсек, ошону ортомчу кылып дуа кылсак болот. Үчүнчүсү болсо эмне? Үчүнчүсү бул бир салих такоо адам болгон болсо, ошо тирүү кезинде ошого барып мага дуа кылып кой десең болот. Бирөө такоо болгон деп билсең. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар тирүү кезинде көп келишчү. Пайгамбарыбызга көп келишчү. Кургакчылык болсо пайгамбарга келип дуа кыл, жамгыр жаасын. О Абу Хурайра радыйаллаху анху келди, мен апам исламга келсин, дуа кыл депчи. Ошентип салих адамдардан дуа талап кылса болот. Ушул шариатта 3 нерсе, ушул 3 жол менен гана болот. Андан башка жолдор болбойт. Андан башка бидат жолдор. Бидат жолдор кайсы? Андан башкасы ширк жол бар, анан бидат жол. Ширкке кандай болот? Эгерде кандайдыр бир затты өлгөн олия, пайгамбар, периштелер болсун, ошолорду улуктап, ошолорго кандайдыр бир ибадаттын түрүн арнап, ошолорго арнап кан чыгарып, ошолорго арнап назыр кылып, жана айткандай, о Хадичене өзүң жардам бер деп ошолорго дуа кылып, ибадаттын түрүн арнап ортомчу кылса, ошолор биздин дуабызды Аллахка жеткирет, эртерээк жеткирет деп аларга ибадаттарынаса, ошолордун дуа кылып сураса, бул чоң ширк, капырлык болот. Ал эми аларга ибадаттын түрүн арнабастан эле, жөн эле о Аллахым, бизди пайгамбардын урматына өзүң кечир, баланча аулиянын урматына өзүң кечир десе, ал бул бидат болот, ширк болбойт. Çünkü бул деген шариатта жок нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматы бар да Аллахтын алдында деп айтышат да, пайгамбарыбыздын урматы менен эмнеге дуа кылсак болбойт депчи. Неге болбойт? Анткени бул шариатта жок. Пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин сахабалар, Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар радыйаллаху анху эч ким андай кылган эмес. Тескеринче Бухари, Сахих Бухариде келет, кургакчылык болгондо Умар радыйаллаху анху чыгып элди чогултуп дуа кылышат. Allahumma inna kunna natawassalu ileyke bi nabiyika. O Allah'ım, biz sana peygamberinde ortomçu kılıp dua kılçыбыз, anam bizge жамгыр жаучу deydi. Peygamberin tiriw kezinde doğdu. Peygamberinde ortomçu kılıp dua. Al эми бүгүн пайгамбарым жок деп атат, эмне?
пайгамбарыбыздын абасына Аббасты ортомчу кылып дуа кылабыз деп туруп, анан Аббасты кум я Аббас дуа кылгын дейт. Аббас туруп дуа кылгын дейт да. Түшүнүктүбү? Эгерде пайгамбарыбыз алар айткандай пайгамбарыбыздын урматыны өлгөндөн кийин дагы ортомчу кылса болот экендигине далил болсо, анда Аббасты тур дуа кыл, Аббас менен ортомчу кылабыз деп айтпай эле, ол пайгамбар менен ортомчу кылабыз деп айтмак да. Пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин алар ошо пайгамбарың өлдү, эми мына биз Аббас менен дуа кылып атабыз, Аббасты ортомчу кылып атабыз деп, анан Аббасты туруп дуа кыл деп андан дуа сурайт. Түшүндүңбү? Ошол эгерде пайгамбардын урматы кандайдыр бир урматтарга деп небете турган болсо, бунун баардыгы эмне? Бидат болот, шариятта жок амалдардан. Демек бул алымды, бул ушул бөлүмдү биринчиден ушу тавассулду эскериш үчүн, экинчиден илхад фи асмаилlah. Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны бурмалагандар жөнүндө эскерип атат. Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны бурмалаган кандай болот дегенде илхад фи асмаилlah деп коет. Аллахтын ысымдарында илхад кылуу эмне дегенде алымдар бир нече сүрөттө эскеришет. Биринчи сүрөтү азыр окуйбуз, бул жерде далилдерде келет. Эң биринчиси эмне? Аллах Тааладан башка махлукаттарды Аллахка тиешелүү болгон, Аллахтын өзүнө гана тиешелүү болгон ысымдар менен атоо. Аллахтан башка бирөөнү илах, Аллах деп атасаң. Түшүндүңбү? Аллах Тааланын кээ бир ысымдары өзүнө гана тиешелүү. Рахман деген мисалда, Рахман, Ар-Рахман деген Аллахка гана тиешелүү. Ар-Рахман деп атай турган болсо, Аллах деп атай турган болсо, ушул сыяктуу аттар менен Аллахтан башка бирөөнү атай турган болсо, бул Аллахтын ысымдарында илхад кылуу болуп эсептелет. Экинчиси болсо, Аллахтын ысымдарынан, ошол өзүнө гана тиешелүү болгон ысымдарынан иштикак деп коет, ошондон ат чыгаруу, башка ат чыгаруу. Мисалы үчүн Азиз деген, Аллах Тааланын Азиз деген аты бар, Азизден Узайр деп чыгарып алышты. Ошону эле кишилер депчи. Илахтан Лат деп чыгарып алышты мушриктер. Илах дегенде, Лат деген бутпарастар өзүнүн сыйынган бутуну Илах деген аттан Лат деген ат чыгарып алды. Ушундай кылса, бул дагы Аллахтын ысым сыпаттарыны бузуу болуп эсептелет. Үчүнчүсү болсо, Аллах Таала өзү жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куран сүннөттө атабаган аттар менен атоо. Кабар иретинде эмес, Аллах Таалага өзүңдөн ат коюу бир. Себеби ахли сүнна ва жамаатта эреже кандай? Аллах Тааланын ысым сыпаттары Куран сүннөт менен гана чектелет. Аллах Таала Куранда кандай өзүн атаган болсо, кандай сыпаттаган болсо, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадистерде Аллах Тааланы кандай сыпаттап, кандай атаган болсо, ошолор менен гана чектелиш керек. Өзүнчө биз өзүбүздөн бир аттарды коюп, бир сыпаттар менен сыпаттаган болбойт. Кимде-ким ошондой кылса, бул Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны бурмалаган, илхад кылган болуп эсептелет. Төртүнчүсү болсо, Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны четке кагуу, жахмилерге окшоп. Аллах Тааланын ысымы дагы жок, сыпаты дагы жок деп Куран сүннөттө келген ысым сыпаттардын баарыны түп табынан четке кагуу, алар эмне хашияты ташбих деп коет. Биз Аллах Тааланы ысымдар менен атасак, сыпат менен сыпаттай турган болсок, анда махлукка окшотуп калат экенбиз. Ошон үчүн Аллах бар деп эле айтабыз, бул анын ысымы да жок, сыпаты да жок деп айтышат. Булар дагы эмне? Аллахтын ысым сыпаттарында илхад кылгандар, ошону бурмалап четке каккандар. Бешинчиси болсо, Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны Куран сүннөттө келгендерди ысым сыпаттарын тастыктабастан бурмалагандар, башка мааниге өзгөрткөндөр. Аллах Таала эмне? Ядуллах, Аллахтын колу бар десе, аны кудрет деп бурмалагандар. Аллах Таала аршка көтөрүлдү десе, аны эмне? Дагы башка бир. Аллах Таала жер асманына түшөт десе, Аллах түшпөйт, Аллахтын кудрети түшөт, Аллахтын буйругу түшөт, Аллахтын периштеси түшөт деп бурмалагандар. Булардын баардыгы ушул аятка кирет. Аллах Таала айтат: "Сайюджзауна ма кану ямалун." Алар эмне? Ошол кылган иштеринин жазаларын алышат деп катуу эскертүү иретинде айтып жатат. Эми ушул аятты тафсирлеп айтты. Закара ибн Аби Хатим ан ибн Аббас юлхидуна фи асмаихи юшрикун. Аллахтын ысымдарында илхад кылгандар дегенден мааниси Аллахка шерик кылгандар деди. Бул кандай? Аллах деп атаган аталыш менен башка бирөөлөрдү дагы башкаларды атоо, башкаларды илах деп атоо деди. Экинчиси уанху да башка Ибн Аббастан башка риваятта келет дейт. Саммау лата минал илах вал узза минал азиз. Лат деген өздөрүнү
Лат деген мушриктердин эң чоң сыйынган буттарына болгон. Ошону Илах деген Аллахтын ысымынан чыгарып алышкан деди. Илах деген. Жана Узза деген дагы бул эң негизги буттарына болгон. Бул дагы мушриктердин сыйынган буттарына болгон. Муну Аллахтын Азиз деген атынан алып алышкан деди. Демек, Абдуллах ибн Аббас айтып атат, эки майында айтып атат. Биринчиден Аллахтын өзүнө гана тиешелүү болгон аттарында башка бирөөнү шериктеш кылган болсоң, же болбосо ошол аттарынан башка бир ат чыгарып алган болсоң, ушул аятка киресиң дейт. Ва'ил Амаш деген алым айтып атат, юдхилуна фиха ма лайса минха, бул 3-чү сүрөтүн айтып атат. Бул Аллахты ысымы болбогон нерселерди, Аллах Тааланы башка нерселер менен өздөрүнүн болгон бир аттары менен аташат дейт. Ушул бул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер ушул менен бул бөлүмдө бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.